жардам берди, баазы витаминдер бар. Ошондуктан баардык немени ичкендиктен любой кишиге айтканда өзүбүз ичпесек билбейт экенбиз. Мен даже эң артында С9ке да отурдум 2-3 жолу. Чтоб мен элге доносить этип, бүт баарын түшүндүрүп бериш үчүн да. Эгерде ички организмибизди в первую очередь очищение кылбасак, алоэ баары бир ошончолук деле действие бербей калат экен да. Именно очищение кылгандан кийин стабильный жакшы действие берип калат экен. Давленияны өз ордуна келтирип, сахарды өзүнө келтирип, холестериндин бүт баарын өз ордуна келтирип калат экен. Азыр менин анализдерим бүт баары жакшы. Мына кечээ мурда күндөн бери ооруп аттым эле. Грипп болуп бирөөдөн жугушуп келе калдым. Ушул ударный доза менен ичкендиги менен алоэ сок менен лай суюмду ичтим. Эмен чеснок тимянды ичтим и прополисти ичтим эле, кандай сразу жардам берип калды. Азыр кичине мурдум күндө иштеп атат, бирок жакшымын. Кудайга шүгүр, жакшы болуп калдым. Бөлөк нерсени деле ичкен жокмун. Чындыгын айтканда ошолорду ичип азыр восстанавливать этип атам. Ошондуктан мен элге предлагать эткенде именно өзүмдү биринчи очередь айтам. Даже статусума жазганда эле айтам, я почти 100% потребитель, өзүмөн өткөндөрдүн бүт баарын силерге предлагать этип атам. Ошондуктан алып ичсеңер, организмиңер силерге рахматтан бөлөк эчтеке, только получите рахмат, благодарность деп айтам да. Алган клиенттердин бүт баары потребительдер меники өздөрү суранып ичишет. Звонить этип, ой, вы где деп, мен жайында Бишкекте болгондуктан көп иштеп калышыптыр да, вы где находитесь деп сурашат. Я Кызылдамын деп айтып, продукциялардын бүт баарын алып ичет. Ошондуктан продукцияны айтканда коркпой эле айтсак, сүйүп айтсак, баарды предлагать этет да. Спасибо, Шарбыбай эже, жакшылыкта болуңуз. Айта бериңиз. Не только эме, бизге даже өзүбүздөн өткөн шорс менен гель эмени өзүбүз колдондук да. Гелдин колун күйгүзүп алып, шрам бир неделянын ичинде бүт баары 5 шрама жакшы айыкты. Ал иди. Айыкты, ошондуктан гель биздин үйдө как аптечка катары турат. Балдардын бүт баары витаминдин бүт баарын ичишет. Экөө только на этом на алоэ выросли деп айтсам деле болот. Мы пользуемся витаминдердин бүт баарын пользуются они. Эртең менен турганда эле витамин гана деп колдорун сынып калышат, өздөрү эле алып ичип уже көнүп алышты. Косметиканы деле ошондой эле колдонуп атам, чындыгында келгендечи. Анткени баягы Айнаш айткандай, баары бир тиги 18 жаш болбойт дегендей, баары үтүктөлбөйт экен. Бирок үтүктөгөнгө мен тырышып атам деп койбойюнбу. Бирок биздин косметикадагы 100% балдарды коюп туруп предлагать этсек болот экен да. Баардык улам жаңы чыккан косметиканы эле алып колдонуп атам. Негизи продукциянын бүт баарына кандай десем, өзүң сүйүп, өзүң колдонуп, анан айтсаң айта алат экенсиң да. А эгерде өзүң колдонбогон продукцияны чындыгында айта албай калат экенсиң. Калган болгон эле продукциянын баарын эле ичип атат. Кудайга шүгүр, рахмат. Ушу мени ушул жака алып келип тааныштырган спонсорлорума, наставниктерге, Эльмира Жамбилевага, Меделбекке рахматымды эле айтып атам. Ушу түшүндүрүп айтып берип, мага ушу эмелерди продукцияны түшүндүрүп бергендигине рахмат деп атам да. А то муну ичпей калсам, мен 75темин да. Дим Айжан мени 5 жашка жашырып койду го, ичинде жашатып. Мен 68дейин дедим эле өзү сизди. Ошо жашартып койгонуңа рахмат. Ошо ичпесем, биздин убакта Непада каякта болот элем, не знаю, мен өзүм оорум менен. Азаматсыз Шарбыбай эже, сонун супер. Бирок мен сизди 75 деп ойлобойт элем чындыгында. 70ке эми чыгат деп. Рахмат. Продукция уже 5 жашка жашаткан турбайбы анда, рахмат. Да, продукцияларды ичип атасыз, ал дагы сөзсүз түрдө таасир берет. Бирок молодец Шарбыбай эже, даже немени уходовой косметиканы колдонот экен. Коллаген жакшы да. Коллаген жакшы да, мен сүйүктүү продукция бул ар эле. Буларды үзбөй ичем да баардыгын.
Супер, Азамат. Бар эле бар. Өтмө керектүү. Пу-10 бүт бар эле продукциялардын бүт баары өзүндө. Биздин да апаларыбыз, тайнелерибиз сизге окшоп ушинтип продукцияны түшүнүп, өзүн жакшы көрүп ичсе гана. Ошондой сиздей апалар көп болсун бизде дагы. Так, рахмат, Шарбып эже. Кийинки Рахмат. дагы бизде сонун результаттар болуптур. И Темиркан Бабыева, супервайзер компания. Темиркан эже, даярсызбы? Өзүңүздүн результаттар менен бөлүшө кетсеңиз. И кайсы продукцияларды иштедиңиз жана канча убакыт иштедиңиз, ошолор боюнча да айтып кетесиз. Саламатсыздарбы? Мен Бабыева Темиркан, супервайзер. Мен бул компанияга келип калганыма 2 жыл болуп калды, почти 2 жыл болуп болот го. Мен бул компанияга кантип келип калгам? Мен аябай катуу стрессте болчумун ошол мезгилде. Эч кимди жактырбайт элем, бирөөнүн сүйлөгөнүн да жактырбайт элем, күлгөнүн да жактырбайт элем. Ошондой акыбалда стресске түшүп калгам. Себеби жолдошум өтүп кеткенде, аябай кыйналып жүргөн мезгилде мага Назира Мамбетова жолугуп калып, таксиден эле аябай мындай мен төгүлүп айтып бүткүчө укту дагы, анан артымдан келди окшойт Бишкекке. Мен үчүн келди деп эле ойлойм Назираны. Рахмат, ушу спонсорум ушу компанияга алып келип койгонуна өтө ыраазымын. Ушу компанияга келип калганыма да өтө ыраазымын. Бул компаниядагы баардык продукциянын баардыгы эле жагымдуу, баары сиңимдүү деп ойлойм. Билбейм, мен ичкендин баары эле өзүмө жагат. Биринчи ошо стресстен мен кантип чыктым? Алоя менен омега 3 аржи үчөөнү аябай үзбөй иштейм. Азыр деле алоя менен омега 3-ни үзбөйм. 2 жылдан бери такыр өзүмдөн аябайм, сүйөм. Анан экинчи бутум какшап эле бир жак бир жак оң колум менен оң бутум вообще ысыбайт болчу да. Такыр ысыта албайт элем, кыштан эптеп чыгат элем, жайында деле, жазында деле ысыбайт болчу. Ошого мен эмнени иштедим? Коллаген, Freedom, анан хит кремди азыр үзбөйм. Эң сүйүктүү продукциям мен ушу хит крем да, каерге болсун сумкамда жүрөт да. Азыр немеге барганда деле кичине бир жерим такашып калса дагы сумкаман алып эле туалетке кирип сыйпай калам да. Аябай жакшы таасирин берет. Андан кийин мына мойнумда хондроз бар болчу. Домпойгондой туз уюп калган. Ошону өзүм канча убакытта кетип калганын деле билбейм, сезбей калдым да. Мындай жок да азыр. Ошол домпойгон нерсе кантип жоголуп кеткенин деле билбейм. Ушу кайсы продукциядан болгонун деле билбейм. Баардык витаминдер жагымдуу деп эле өзүмө ишенип эле каалаганымды иче берем азыр. Анан тизелерим кырсылдап, мындай ылдый өдө болгондо, бутумду бүгүп отурганда такыр бүгө албайт болчумун. Өзүм арык болсом деле бутум бүгүлбөйт болчу да. Анан ушуга эмне жагат экен деп билбей жүрдүм эле. Көрсө ошо коллаген менен Freedom, анан Активханын таасирин жакында билдим. Аны билбейт болчумун. Назираны эмнени ичем, ушу кырсылдаганы басылбай атат десем, ушу Активхан ичсең жакшы болот дегенде, аны ичкенден кийин кадимкидей тизелерим кырсылдабай калды. Анан эң немеси, тамагымда мен мына жеримде мындай бармак басым деп коет го, ушундай эле бир нерсени тура берет болчу да. Кычышып эле, грипп болгондо жөтөлүм 1 ай 2 айлап кетет эле. Анан ушу лайсүмдү аябай жакшы көрөм да. Лайсүмдү үзбөйм. Дагы деле жанымда бар. Бирөө сураса да мындай кыйылып берем ошону дагычы. Ушу түгөнбөсө экен, жанында жүрсө экен депчи. Ошо лайсүмдү ичкенден кийин ошол жөтөлүм так эле сакайды да. Анан кече жакында неберелерим үйгө келип калды эле. Ошолорго мен мына немени жедирип койгонду билбейт экен. Жанагы желени жөтөлүп такыр басылбайт. Лайсүм берсем деле болбойт, алар түкүрүп коет. Анан эмне кылсам деп анан желени жедирип койдум. Кашык менен улам эле жедирип эле коем. Ошону менен жөтөлдү да билип алдым. Ошо желени жедирип жөтөлдү айыктырганды. Ушу менин компанияга ушунчалык ыраазычылык билдирем. Назирага, наставниктериме эч убакта баардык немелерди ичкенге, пайдаланганга, колдонгонго баарыңыздарды сунуштайм. Ар бир витамин жагымдуу, баарыбызга жагат. Жакпай койгон нерсе болбойт.
Рахмат. Азаматыз жакшы результаттар болуптур. Темиркан эже чоң рахмат. Так, немеде Назира эжеде да Мамбетова Назира эже бул менеджер компания, ошодо дагы аябай сонун результаттар болгон. Назира эже вы тут, да? Мамбетова Назира. Көрүп атамбы? Эми көрүндүңүз, давайте микрофон сизде. Эмне Менде бардыгына эле диагноз ошону айтып кетсеңиз, Миша? мен де дайыма эле айтып жүрөм, баягы миома маткадан не болгом, кровотет деп 15 күн жүрчү элем депчи. Плюс менде опушенный матка эле да. Кадимкидей басып кетип атканда эле астыма мынтип чыгып калганын чувствовать этет элем да, анан баса албай зорго үйгө жетет элем. Үйгө жетип анан кадимкидей эле колуң менен самындап жууп тыгып коюп ошентип жүрөт элем да. Ушулардын бардыгы ошол миома маткадан, немеден женскийдин проблемасынан болуп жүргөнүн кийин билдим. Мен болсо аны менен байланышын деле ойлопмун. Менин постоянный эле менструациям 10 күн 15 күн келет деп ойлоп жүрүпмүн. Оказывается, аялдардын баардыгында эле ошондой болот деп ойлойт элем. Кийин анан ушул нерсени түшүнгөндөн кийин ушул продукцияларды сразу мен биринчи Vital 5-тан баштаганмын. Биринчи айды Vital 5, андан кийин экинчиде женский видалазм менен кошуп, постоянно нектарды беспрерывно ичтим. 3 ай беспрерывно ичип текшерилип, кайра 3 ай текшерилип, 6 ай кылып, анан кийин 9 ай до конца ичип, анан кийин өзүмө чувствовать эттим. Аны текшерилип УЗИден өтүп аткандарым, результаттарым жүрөт анау жакта. И то бул Кыргызстанда ояк бuyakта эмес, именно Москвада серьезный жерге барып текшерилип, постоянно ошол бир гана жерден текшерилип жүрдүм да. Мисалы, сиз бүгүн башка жерге текшерилсеңиз, кийинки айда башка жерге текшерилсеңиз, анализиңиз не то чыгып калышы мүмкүн, же болбосо туура эмес информация болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн именно ошондой бир жерге текшерилиш керек экен. Анан мен постепенно жакшы болуп атканын мен өзүмөн сездим да. Мисалы, УЗИге түшпөй атып деле. Мисалы, менструациям келгенде мурун бир күрөңдөй, вообще кочкул кара күрөң келет эле, өңү дагы күрөң келет эле, еще улусу өйөт жок, подкладка эмес, памперс колдонот элем. Жаш балдардын памперсин колдонот элем. Ошол дагы резкий кайра неме болуп кала берет да. Анан ошол постепенно свети жакшыраак болуп, кызарып өзгөрдү. Кийин баягы мындай бир неге окшоп, этке окшоп түшкөндөрдүн баардыгы жеңилдеп не боло баштадым. Ошондон кийин өзүм дагы сездим кадимкидей. И эң биринчи ошол миомамын несин мен өзүм семиз элем ал кезде деле. Көмөрөмөн түшүп жатканымда, неме ичим мынтип ойногондо кадимкидей тукумга окшош нерсени мына табактын үстүнөн нары бери ойноп жылдырат элем да. Көмөрөмөн түшүп, не кылсам кадимкидей чувствовать этет элем. Нары бери ойноп, анан кийин мен женскийден өлөт турбаймынбы, ушудан бир нерсе болот экен да, жок дегенде балдарым үйлөп алып өлсөм майли эле деп коет элем. Ошентип ойлонот элем. Ошондой нерселерден көп өттүм. Анан өзүмө пайдаланып, узак пайдаландым. Өтө серьезный ичтим өзүм. 9 ай. Эми көпчүлүк элечи, мына 1 ай ичет, 2 ай ичет. Анан мен мынтейин, УЗИге барып текшерилип көрөйүн, анан кийин ичемин, токтотуп турайын, 2 ай ичтим, передозировка болуп кетти. Же болбосо мен 3 айдан бери ичип атам, кой бир бала болуп кетпейин деген сөздөрдү көп айтышат да. Бул туура эмес, бул кадимкидей эле азык, кадимкидей эле жей турган тамак сыяктуу колдонушубуз керек. Биз нанды эмне бир жумадан бери жеп атам, экинчи жума дем алып турайын, нан жебейин дебейбиз го. Ошондой сыяктуу эле жешибиз керек, өзүбүз үчүн колдонушубуз керек. Ушул организмге күнүгө сен туалетке барып чыгарып аткандан кийин, организмде канча токсиндерди чыгаргандан кийин ошончо сага керектүү витаминдерди киргизиш керек да, өзүбүзгө керектүү нерселерди. Биз болсо аны ойлобойбуз дагы, кой мен көп жеп койдум, анан мынтип койдум деп подозрение кылып, ашыкча болуп кетти деп
ошентип ойлонобуз. Мен ушул неден өзүм баягы составтарын өтө билгеним үчүн, баардыгын билгеним үчүн кийинки айда мынандай кылып ичишим керек, мынандай кылып ичишим керек дейм. Анан өзүмүн астындагы мынандай партнерлорум мынандай болуп калды, мындай дегенде сен мынаны ич деп айтамын да. Конечно, укмнын немеси результаты башка. Кудайга шүгүр, азыр деле Кудайга шүгүр, миң мәртебе шүгүр, эми бир албай, бир Аллахым өзү шифа берип атат. Менин өзүмүн дагы бир партнерым Сарияз экен. Эми баягы баланы көргөндө просто мен жүрөгүм ооруду. Ушунчалык арык, еще кожасы, мен ол сүрөтүн тартып алгам, бирок азыр запрещать этет да, бирөө көрсөткөнгө, реклама кылганга запрещать этет. Колдорунун, тизелеринин, мынау нелерин сүрөткө тартып алганмын. Ыйлагым келет просто, кан чыгып турат. Не то что кан чыгып турат, еще мындай кадимкидей көрүнүп турат да. Ошого айтканмын, биринчи айтсам, ичкиси келбеди. Кымбат да, мен айттым, сразу эле айттым. Сен бир айда чакайбайсың, 2 айда сакайбайсың. Сен деген сосуддарыңда именно кандын ичинде вирус, кандын ичиндеги паразиттер тазаламаса бесполезно, сөзсүз ичишиң керек деп ошентсем, анда мен ташкарып калсам эле сакаябы деп ойлопмун, анда мен акча табышым керек экен деп не кылды. Эмне кылайын анан, мен бекер бере албайм деп жон койдум. Кийин анан өзү серьезный киришип, азыр ичип атат, жакшы. Сразу ташкарапка алгандан кийин дагы бир ташкарапканы 2 ай ичти, эмне кылды, короче, жүрдү. Анын жакшы көргөнү чеснок витамин, жакшы көргөнү аржи. Ошол немеден желе. Денеси баягы неме болот да. Фёрсту алган боюнча, бир алган боюнча албай жүрөсүң. Фёрст менен жуугун, андай кыл, мындай кыл деп айтам. Бирок экономдушат экен адамдар. Биз ошентип, кой мынаны эле ичип турайын, анасын ичпей турайын, кийинки айда мынасын ичейин дегенде биздин өзүбүздүн организмдеги оорунун тезирээк сакайышына неме болобуз да, тоскоол болобуз. Бир эле нерсени ичип, анан кийинкисине мынаны ичейин дегенибизде ошол нерселерди тоскоол болобуз. Анан менин балам неме болду? Москвада жүргөндө Тануки деген неме бар. Ошодо жалаң морской морепродукты баягы менен ролл, дагы эмне деп коет эле аны? Ролл деп коет го, ошол столовойдо иштейт эле. Ошол Тануки деген немеде. Жегени жалаң ошол ролл, баягы балыктын нелери, анан соя соусту, баардыгына соя соус. Даже үйдө отурганда жөнөкөй тамак кылсаң да үстүнө соя соус жибишип, ошентип жүрө берди. Москвада койсоң десем болбойт. Антип мынтип мен басып бердим. Апа, чачым түшүп атат деп мынткен. Анан мен алоэ ичсең десең, везде пихаешь свои алоэ деп мен укпайт эле. Сиз коюңузчу, башка бирөөлөрдү алдай бериң, мен албаймын дейт эле. Анан болуптур, сен албай эле кой деп ошентет эле. Өзү ошол жакта жүрүп чесночный шампунь деп жууп көрдү, башка калды. Анан мен деле ойлободум, мончолук түшүп калат деп ойлободум. Кийин келип аркаман не болуп келди? Депорт болуп келди. Келгенден кийин үй сала баштаганыбыздан кийин абсолютно түштү, эчтекеси калбай. Мындай оюлуп, ар жеринен оюлуп түштү. Бала мынаны ич десем, мени вообще укпайт да, алоэни айтпа мага дейт. Ошодон кантип сакайсың? Алоэни айтпа дейт. Сиз дейт башка бирөөлөрдү алдай бериңиз, мени алдабаңыз дейт. Болуптур, сени алдабайм. Өзүң бил дедим. Жөн койсом, неге анализ тапшырды. Анализ тапшырганда ол курттун анализи, атаңа бар, энеңе бар, паланчанын курту, түкүнчөнүн курту деп мынандай анализ экен. Бардык анализин тапшырганда эле канча акчасы кетти. Анан эми леченияны баштайм деди. Апа, бул анализине эле ушунча акча кетти дейт. Анан кетет дедим. Ал чыкпайт дагы. Азыр ушу боюнча калып кетсең эмне болосуң? Ушундай узаш болуп калып кетесиң дедим. Даже мына каштары, кирпиктери, өз балам сулуу балам бар эле, көкүрөктөрүнө, жүндөрүнөн бери түшөт экен. Мына жердеги жүндөрдөн бери. Вообще жүн аттуу жок. Ошондой болуп түштү, бир башкача болуп. Еще өзү дагы стресс болуп кетти. Эми бир жашына балам эчтекеси калбай калса. Катуу стресс болду. Анан
Ончукпадым анан эмне кылайын, ал балага оозуна басып алып тыга албасам, куя албасам. Анан өзү кайра договорго отурду. Апа, мен сиздин албаяңызды ичсем, канчада чач чыгат, канчада эмне болом деди. Мен айттым, 1 айда эмес, 2 айда эмес, жок дегенде 5 айдан кийин чыга баштаса сен өзүң рахмат айт. Бирок мен айткандай кылып ичесиң дедим. Бардыгы эле айткандай сразу Вайтилпяттан баштадым биринчисине. Апа, алып кетип атам, точно ичемин деп, мен анда Казакстанда бир жакта элем. Ичемин деди. Ошентип баштады. Биринчи айда эчтеке болгон жок, баягы боюнча. Экинчи айда да эчтеке болгон жок. Не то что ичинен ичти, сыртынан мынабу башына эчтеке мындай калга окшогон жерлерине ферстон чачат. Эмесем менен хит кремди кошуп аралаштырып сыйпаганда баягы ачышканда дуулдаганда чыдабай калат баягы бала. Орамалды пышык таңып коям. Алдайм, кичине чыда деп. Баягы ачышып дуулдатып ысытканда чыдабай калат. Анан ушуну сыйпап эле коеюнчу дейт. Ондо сага чач керек эмес болсо сыйпап эле кой дейм. Анан кайра сыйпайт. Ошентип жүрүп 3-чү ай, 4-чү ай дегенде мына оюлган жерлер бетке окшоп сыймалак эле да, мындай вообще мынтип кармап көрсөң сыйгаланат эле. Ошол жерлерге баягы чачты устара менен алгандай болуп кичине чыга баштады. Өзү дагы сүйүнө баштады, кийин уже успокоить этти, баягындай раздражительный, жини келген, ачууланчак болбой, характери сал успокоить этти, ошентип отуруп анан кийин бир жакшынан чыгып кетти. Кичине өдө өскөндө эле кайра алып коет, вообще эле мындай кырып. Дагы алып коет, кырып. Кийин анан тек чач чыкты, еще сакалдарынан бери бир жакшына чыкты азыр. Азыр жүрөт. Азыр болсо өзү айтып барат, парикмахерге барсам дейт, чачтарымды алып атканда чачыңыз жаман коюп экен, ондай мындай деп айтып калышат. Анан мен өзүмө мен ушул чачтарым такыр түшүп эчтекем жарабай калган эле деп айтамын. Апа, менин эски сүрөтүм барбы, сизди көрсөтөбүзбү деп анан кийин менен сурап, парикмахерлерге барып реклама болот өзү. Ооба, мен да көргөн элем, ошол до сүрөтүн жөнөткөнсүз го. Ошентип красавчик балаңыз кайтып келдиби ошондо? Кайтып келди, дагы мага эмне дейт, ошол сокту ичип баштаганда. Сиз дейт, мени реклама кылыш үчүн ичирейин деп атасыз да, мен ичпеймин дейт. Баягы билдирбей эптеп бир нерсе кылып тартам да, сиз дейт реклама кылып жарыялабайсыз дейт. Ошентип жүрүп кичине бекитип ар жеринен тартып, бекитип эле тартып телеграмга тыгып жүрөдүм. Анан бир күнү анан кийин жакшына болуп чачы чыгып калгандан кийин анан настроениясы жакшы кезде сурадым. Балам, сен мага реклама болушуң керек. Ошону жасайын, видео кылайын десем. Апа, мага гонорар төлөйсүз дейт да күйдүргө. Гонорарды сен мага төлө дедим. Ошол результат барбы до сих пор же удалить этип бердиңизби? Болсо жөнөтүп коюң бир. Ооба, жөнөтүп коем, группага жөнөтүп коем. Ошентип. Азыр өзү видеону сурайт парикмахерскийлерге барганда. Азыр айтып калат ошолордун жакшына кыл. Анан эң кичинек неберем жакшы жейт. Мына рыбы жырды жакшы жейт, кетисти жакшы жейт. Анан эң чоңу мына кызымкы эмес, уулумун чоңу жебейт. Деп кача берет. Ооруй берет, ангинасы деле кармай берет, биринчи грипп боло берет. Анан кичинеси витаминдерди мен эмне берсем ошону жеп алат. Рыбы жырды негедир жаш балдар тырс этип чайнап, немесин майын чыгарып жеген жакшы көрөт. Жөн жутпайт да, сөзсүз тырс этип чайнап анан кийин жүгүрүп барып соруп келет, анан оозунда кабыгын анан деп колуңа берип коет эле. Анан кет неме ушулардын баары деген ушундайды көрсө болду, тура берет жанымда. Берки чоң балага караганда анын иммунитети жакшы. Мындай Кудайга шүгүр да. Ана беркиси грипп болсо, чүчкүрүп, ышкырып канчадан кийин сакайт. Берки жеңил, эң кичинеси жеңил өткөзөт. Разницасы болот экен, кадимкидей энергичный, мынандай сүйлөгөндөрү бир 2 жашардагы немеси жакшынаак да. Бардык жагынан результаты бар экен билип анан карап коем. Ана витамин ичпеген небере менен витамин ичкен неберенин айырмасы болот, кадимкидей болот. Разницасы болот. Ошо бир эле семьяда, бир эле үйдө ошондой. Келиним мына кийинки төрөгөнүндө ошол токсикоз убагында бердим. Мурун ичпечи эле. Зордуктап жүрүп бердим. Токсикозу жеңилирээк өттү. Анан азыркы баласы дагы мындай спокойный, баягындай өтө ыйлак эмес. Жакшына болду. Болбосо токсикоз убагында
биздин келинибиз туйттенге чейин кыйлага чейин отурчу элек да эми. Ооба, Көңүлү ошол ачылбай вообще ошол өтө токсикозго да өтө жакын. гиперактивный ыйлак балдарга сөзсүз түрдө маточное молочко, артикси сөз бериш керек экен. Ошондо более спокойный болуп калат да. Кимде ошондой бир результат болду эле, помните? Ошондой болот экен. Болот, ооба. Ладно. Рахмат, Назира эже, сонун отзывдарды, сонун результаттарды алыпсыз. Алдыртыпсыз даже. Мен жөнөтүп коюңуз сүрөт видеолорду көрөйлү. Бизде азыр 6 минут убактыбыз бар. 6 минут ичинде так. Неме? Салидат эже, Кожомкулова Салидат, супервайзер. Барсызбы? Где? Микрофон сизде. Баарыңарга кутман кеч. Азыр убакыт уктап бараткан турбайм деп койдум. Жаштарбы, öyle сонун отзывдар аябай көп экен. Мен өзүмдө ушул эмин боюнча менде постоянно запор бар эле да. Бир жумада бир жолу по большому барсам, для меня норма болчу да. Хотя өзүм медикмин, аны билбептирмин да. Анан постоянно во время менструации и во время ошол чоңго барарда да кыйналат элем. Биринчиден геморрой болот элем. Жатып калат элем. Ножка, папа берейин. Ошол постоянно жанымда жүрөт эле да. Анан мен вообще мындайларга ишенбейм, мага жардам бербейт деп анан өзүмдүн кайнагам, спонсорум кайнагам гана бир күнү айтып калды да. Ушул соңунун ушундай очищение кылат, шлактар токсиндерди тазалайт депчи анан. Мен ичип көрөйүнчү, почему бы нет анан. Тач коробка турган эле да. Шкафтын үстүндөчү. Мага жакшы түшүнүп келбептир. Анан дагы ачып көрөйүн деп ачып, анан иче бердим. Эртең менен кечинде иче. Бир күндө 2ден бара баштадым. Уже мен ичим өтүп атат го дедим да. Анан өзүм Салидат жакшы кылбайт. жакшы кылбайт. Эми угулдубу? Эми болду. Болот экен го. Наушникте болчумун да, кечиресиздер. Анан иче бердим, эртең менен кечинде жылуу сууга аралаштырып, анан күнүнө 2 жолудан барып баштадым. Во время менструации тоже боль жок, баягындай жеңил өтүп калды. Ушундай менде жакшы результат болгон, и геморройдон да жакшы результаттар бар. Дагы бир партнерым да ошол псориаздан жакшы результат алды. Анын колдору аябай кесилип, бүт денеси псориаз эле да, мындай перчатки кийип жүрөт эле, мындай бетине постоянно маска кийет эле. Өзү 96-жылкы бала да. Анан мен айтсам ишенч эмес, дексаметазонду полный алды, иглотерапия бүт бардыгын алды да. Канча бүт бир аптеканы байытты. Анан мен айттым, ушундай бар, сен антипаразитарны ичишиң керек десем, жок деп болбой койду. Анан бир күнү жок болуп кетип анан чалды да, мен болгонун кылып атам, уже тажап кеттим, сиз айтып атканды көрүп көрбөймүн деп. Анан өзү офиске келди. Офиске келип анан антипаразитарный программаны алып ичти. Азыр 2 айдан ашып калды, Кудайга шүгүр. Бир 50% жоголду да. Бандай денесиндегилер түштү, анан колундагылар. Буюрса жакшынакай болуп, бетинде да жакшынакай болуп, анан буюрса жакында үйлөнөм деп калыптыр. Ошондой результаттар бар. Тамашалап анан үйлөнсөң өкүл апа кой дедим. Ошол. Ошондо немеси барбы? Допосу сүрөтү барбы? Жок, ошо тарттырбай койгон, баягы колунуку эле бар. Анан эч жерге чыгарбаңыз, тартпаңыз деп ушинтип койду да. Ооба, өзү результаттар көп, Только бирок көпчүлүгү тарттырышпайт да. Тартып берсе го көпчүлүгүнүн колу тиет эле. Результат болуп. Ошол канча бүгүн ичти? деле 3 маскага келген 3 эжеден сонун результат алды да, бир койгондо эле. Анан тартпаңыз, эч жерге койбоңуз деп болбой коюшту да. Эми алар бизге окшогондой неме эмес да. Эмне? Ооба. Жок, мындай известная личность эмес да. Фореверский. Блогер окшойсуз дейт. Жакшы, сонун буйруктар. Не дейсиз? Результаттар барбы, кимде бар? Почка боюнча. Айгүл эжеде да бар болуш керек, Фариде эженин, по-моему, эмеси да, партнеру. Эмне боюнча результат дейт? Мен укпай калдым. Почкабы? Почка. Почка.
Почка Бөйрөк эмне боюнча. боюнча, воспаление боюнчабы же кандай? Мен өзүмдө результаттар бар. Менин почкаларым 2 бөйрөгүм воспаление болуп, өзүнчө эле бир күнү приступ берип, мындай таш менен басып койгондой болуп тура албай калат экенсиң да, ошентип аябай катуу ооруган. Мен Vital 5 ичкенмин, нектар менен, ошо менен эле жакшы болуп кеткен. Менин партнерлорум да бөйрөгүндө кум бар экен деп ошону неме алып чыгышкан, анализ, диагноз коюпчу. Ошодон результаттар бар. Негизи почкадан результаттар көп. Ким болгон? Медетбек байке аябай сонун результат алган да, уксаңыздар керек. Уккансыздарбы? Негизинчи Айжан, результат. О, Айжан, активаторду ичип мен өтүмдөгү таштар түшкөн да. Негизи муну жөн ичим көпкөндөн эле иче берчим да, кашыкта беле. аны кантип билдиңиз Бишкекте жүрүп, түшкөнүн? мен анализ бергенде что-то у вас моче песок течи да, мелкие пески много деп. Мен эти ары бери түшмөсүн да. Майдаланып эле түшүрүптүр да. Кийин болсо Бишкекке барып келгенде күчтүү эттерди жейсиң го, Бишкекке барганда эле эттер күчтүү, биз жака караганда аякты күчтүүрөөк келет экен да. Жегенде менин жана протокторум воспалительный процесс болуп ишип кетиптир да. Ошо түшүп аткан, майдаланып аткан таштардын бир кичинекей ташы протоколдон сайылып калыптыр. Анан бияка келгенден кийин приступ кармабадыбы? Приступ кармагандан кийин больницага түшүп калып, анан ошо 10 күн тамак бербей, только суу менен багышты да. Суу эмес, эми бульон деп коет, жана тоокто салып туруп эле чыгарып койгон эле бульонбу, билбейм, билбейм, ошондой бульон менен багышты. Активатор эле ичтиңизби? Активатор эле ичтиңизби же алоэ кошумча? Алоэ ичип аткам, бирок активатор эле кошулуп аткан да. Мен ойлоп атам, ошо активатор эле неметкен болуш керек деп. Анан ошондо мага предлагать этти да, у вас будем операцию делать, деди, лазерный. Же болбосо мындай кесиш керек, көрүнбөй атат деди, ишиктен көрүнбөй атат деди. Или анальный осуңа. До понедельника думайте деди да, какую выберете, такую будем операцию делать. Анан 10 күн жатсам, ачка болсом, анан биягымда кестирип, анан тиягымда кестирбей, андан көрүшү эле биягыма берейин дедим да, биягыма. Неде, я готова деп, шланга жутуп жүргөн киши баары бир дедим да. Анан чындыгында эле лазерный мындай шланганы жуткуруп, бирок жоонураак шланганы жуткурду, анан лазердин эмесин салганда, эмесинен көрүнүп атты да. Көрүнүп атканда түкөлөр ошондо сүйлөп атты, что-то у нее организм такая чистая деп ошентип атты да. Болсуң эме менен сүйлөй албайсың да, жакшы эле сүйлөп айтайын десең сүйлөй албайсың. Анан баягы эметип атканда, листать этип атканда, даже 9 кат эмелердин бүт баары эле таза болуп көрүнүп атканын көрүп атам да экрандан. Анан ошондо деген эметкенден кийин бүткөндөн кийин анан баягы кичинекей эле таш алып чыкты, кичинекей. Учтуу таш алып чыгышты лазер менен. Алып чыккандан кийин ошондон кийин дагы бир 10 күндөй чаттым, анан чыгып келдим да, ошондо андан кийин уже мындай мурун кусуп эле эметип берчим да, баягы ичип атканда эле кусуп эле эметип берчим да, тамак сиңбей эле. Кийинкисинде уже жакшы болуп калдым да, ошондон кийин жакшы болуп калдым. Ошондон кийин анысы эч жеримде таш жок деп айтышат. Ошо протокол туруп калган эле таш дедиңиз, Таш туруп калган экен элеби? Кичинекей эле. Ошентип Уштуу болуп, анан шишип кеткенден кийин анан сайылып калыптыр да, чыкпай. Протокол кармап калыптыр да, протокол. Ошо приступ берет деп көпчүлүгү ошондой неме менен келишет, бирок ичкенден коркушат да. Сиздики сонун результат болуптур, Шарбыбек. Өлүп эле кайра тирилесиң да, приступ берген чындыгында. Главное таш түштү десес. Чоо, рахмат. Бул жерде жазыптыр, Медетбек байке сонун результат алган деп. Да, Медетбек байке өтө күчтүү результат алган. Прям больницада жатып калган, монтип шишип, моча чыкпайчы, это вообще колоссальный результат болгон. Немеде палатада жатканда ошол биз алоэни алып кирип берип атты да, нектардычы. Аны кийинки сабакта айтып берели, Медетбек байкеден суранып да. Именно бөйрөк жана мочеполовая система, какие продукции нужны, что надо пить и какие есть результаты. Ошолор боюнча дагы бөлүшөбүз. Бул бүгүн биздин биринчи сабагыбыз. Ошентип буйруса, каждый сабакта ар бир темада отзывы, результаты бөлүшүп айтып турабыз. Офисте айтпайбыз бул результаттарды, бул жакта айтсак, көбүбүзгө пайдасы тиет экен. Көрдүңүздөрбү? Ар кимде ар кандай сонун результаттарыбыз бар экен. Ошол эле результаттарды просто для себя да видеого тартып, как неме чогултуп алсак дагы жакшы болот да. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сонун результаттар алып. Сизге рахмат. Ким сүйлөйт?
Сайзихан эже, давайте Грыжа сүйлөшүп. менен дейт. Грыжа менен ооруган. Результат алды беле? Же ооруп атабы? Результат алган болсо, давайте микрофон кимде? Жандырып алсаңыздар болот. Бүгүн адамдардын баары сүйлөгүсү келип калыптыр да. Мейли сүйлөй бериңиздер. Кана ким? Грыжа менен сүйлөйт деген ким? Микрофонду өзүңүздөр жандырып алсаңыздар болот. Благодарю, Айжана, классный был. Ага, все, тогда кийинки результаттар суставной боюнча дагы отдельный сабак болот. Ошого дагы вот грыжадан результат, разные суставной заболеваниядан результат алгандар өтө көп. Ошону кийинки сабакка даярдасаңыздар болот. Буюрса, вот полезный эфир болду деп ойлойм. Ар кимибиз өзүбүзгө керектүү маалыматтарды, информация, Да. отзыв, результат ала алдык. Отзыв, результат менен бөлүшкөн супервайзерлер сиздерге чоң рахмат. Оорубаңыздар, ден соолукта Благодарю. болуңуздар. Иго Тема гол очень алдым. добра дейбиз эле, ошондой. Рахмат, Айжана. Давайте. Рахмат. Эртең офисте открытый маркетинг болот, ошого келиңиздер. 12 январь сила внутри тебе марафону башталат, ошого катышыңыздар. 18 январь неме болот, эмне эле бизнес мастер-класс болот, ошого келиңиздер. Жана 22 февраль вест семинар болот. В общем, бош убакыт жок. Ладно. 24-го мен Бишкекке барам. Жаныңарда О, классно. Да, будем ждать. Ждем вас. Каждая суббота кечинде саат 9-да ушундай эфир болуп турат. Давайте, всем спокойной ночи. Рахмат. Жана Allah razı olsun. Жакшы алыңыздар. Жақсы жатқыла, жақсы салғыла. Рахмат. Рахмат.